Салам достор, сиздер менен Курут трейдер. Биз бүгүнкү видеодо видеонун описаниясында көргөндөй эле топ 5 новичоктордун каталары тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жана ошондой эле каталар тууралуу айтып баштаганга чейин традиция боюнча Курут трейдердин салты боюнча бир сделка ачайлы. Так, евро GPI валютный парасын ачып карай турган болсок, мен всегда 4 сааттык таймфреймди ачып карагыла деп айтып келгем ушул убакытка чейин. 1 сааттык таймфреймди, анан 5 минуттук таймфреймди кое алып туруп, анан торговля кылыш керек. Себеп дегенде эмне үчүн 5 минуттук коюп торговля кылыш керек? Себеп дегенде биз бинардык опциондордо кратковременный, кыска мөөнөттөгү сделкаларды ачабыз. Ошого жараша 5 минутта коюшубуз керек болот. Эгер биз жарым сааттан же 1 сааттан торговля кыла турган болсок, соответственно, ошого жараша 1 сааттык же сделканын убактысына туура келе тургандай таймфрейм болушу керек деген кеп, мындайча айтканда. Так, 4 сааттык таймфреймди карай турган болсок, мына караңыздар, бизде уверенно өйдөгүсдөй аттанган рынок. Ушул жерден свеча бизде откат берген. Мынакей свеча откат берген, значит, бул жерде каршылык көрсөтүп атат. Бул уровень сопротивления деп деле койсок болот. Глобалдуу уровень сопротивленияга кирбейт негизи, бирок уровень сопротивления деп койсок болот. Биз андан кийин эмне кылабыз? 1 сааттык таймфреймди ачабыз дагы. Бул койуп тургула, биз 4 сааттык таймфреймдин жабыларына 32 минут калып аткан экен. 32 минут калып аткандан кийин бул азыркы тапта өсүш керек. Давайте 6 минутага көбүрөөк сумма менен рисковать этсемби? Давайте $65 менен и на повышение. Так, эмне үчүн на повышение? Бул жерде достор 4 сааттык свечанын жабыларына 32, 34, 32 минут калган экен. 32 минут калгандагы эмне үчүн мен на повышение ачтым? Себеп дегенде, ушул жерден откат болгон болуп турбайбы свечачы? Ушул эле тапта мурдагы бааларды карайбыз, мурдагы графиктерди карайбыз. То есть мурдагы графиктерде особо деле анчалык деле токтоолор болгон эмес. Андыктан бул жерде продавецтерди слабый деп билсек болот. Слабый болгондон кийин бул свеча аябай откат берип жабылбашы керек. Эгер новость болуп кетип эле же болбосо жанагындай кит, анан кийин чоң инвесторлор эле сделка там или продажага чыга турган болсо, ошондо ушунча откат бериши мүмкүн. Но все же объемы плотные, и поэтому бул жерде бизде дагы өйдөгүсдөй откат бериш керек. 5 минуттук таймфреймди ачып карай турган болсок, вот прям азыркы тапта уже өйдөгүсдөй откат бериш керек болот. Так, эми топ 5 катанын биринчи катасы достор, көпчүлүгүңөрдүн катаңар, новичоктордун, жаңы келгендердин биринчи ката эле бул интуиция менен торговля кылуу. Мен силерге азыр мисалы примерный логический анализ көргөзүп бердим. Көпчүлүгү ошондой анализди дагы жүргүзбөйт достор. Уровеньди коет, уровень сопротивленияны коет, уровень поддержканы коет дагы, и потом ошол жерден мындай кетет болуш керек же тигиндей кетет болуш керек деп туруп интуиция менен торговля кылуу, ички сезимдер менен торговля кылуу. Бул эң чоң ката болуп саналат. Мунун аркасы сливка алып келет достор. Экинчи ката, көпчүлүктүн катасы, азыр мисалы үчүн мен 4 саат таймфреймди ача турган болсом, мен по тренду сделка ачтым. По потенциалу деп койсок деле болот. По потенциалу движения, да, на повышение. Это тоже нормально, это тоже по тренду считается, да, тренд менен болуп эсептелинет. Эми мен тренд менен сделка ачтым. Бул трендке каршы торговля кылуу бул экинчи ката болуп саналат. Эгер мисалы үчүн графикти ача турган болсок, бизде бул жерде мисалы өйдө багытында кетип бараткан тренд болсо, биз ылдый көздөй эч качан торговля кылбашыбыз керекпиз. Эгер опытный трейдер болуп, кайсыл жерден уверен откаттар болоорун билип калган кезде откат кармасаңыз болот. Бирок новичок болгондон кийин, гуру трейдер болбогондон кийин ушул нерседен дагы алыс болуу зарыл болот достор. Үчүнчү ката тууралуу айтып отурган болсок, экспирация убактысы. Мисалы үчүн мен 6 минуттага ачпадымбы? Берем экспирации, сделканын убактысын, жана ошондой эле таймфреймдин убактысы бирин-бирине дал келбөөсү. Жана айта кеткендей эле, биринчи айта кеткендей эле. Бул үчүнчү ката деп мен списокко жазгам бул жака. Мен баарыңыздарга түшүнүктүү болуш үчүн топ 5 катаны мен бул жака списокко жазып алып, анан сиздерге айтып берип атам өзүмдүн оюмду достор. Эми экспирация, мисалы үчүн Pocket Option платформасында менде 10 секунддук таймфрейм турат. Эмне үчүн? Себеп дегенде 10 секунддук таймфрейм мага көп деле бул жакта маанилүү эмес. Себеп дегенде мен бул жактан эч эле анализ кылбайм.
Pocket Option'дын ичинен эч эле анализ окшошпойт достор. Эмнеге дегенде, бул жерден силер графикти аябай алыстаткан күндө деле давайте мынакей мен 1 минуталык же 5 минуталык таймфреймге коелу. 5 минуталык таймфреймде карагыла. Мен графикти значительно аябай алыс кылып көрө албайм. Эгер ошол эле чакта 5 минуталык таймфрейм менен трейдинг view'да вот 5 минуталык таймфрейм турат. Бул жактан алыстата турган болсок, караңыздар, мен канчалагын уровеньдерге чейин көрө алам. Эми бул жерден мисалы үчүн силер 5 минуталык таймфрейм болгондон кийин силер дагы ошол 5 минуттан тегерегине торговля кылышыңар керек болосуңар. То есть время экспирация менен время таймфрейм экөө бирдей болуусу зарыл. Эми 4-нчү ката тууралуу айта турган болсок, бул дагы эң чоң глобалдуу каталарга кирет. Бул кандай ката дей турган болсоңуздар, бул капиталды туура башкарбоо, капиталды туура эмес башкаруу. Бул эң чоң ката болуп саналат достор. Бул ушул капиталды туура эмес башкарууну мен биринчи ката деп койсом болмок экен. Себеп дегенде, мисалы үчүн, мен мурдагы видеолордо көргөзүп келгем достор. Мурдагы видеолордо көп айтып бергенмин бул тууралуу. Бул капиталды башкаруу өтө маанилүү нерсе достор. Бизде пландар менен полный бардыгы көргөзүлгөн VIP каналыбызда, кандай кылып торговля кылыш керек экенин и жана башка. $100 менен торговля кыла турган болсоңуздар, мен кыскача айта кетейин. Бул $100 ичинен силер 30 же 40% депозитке гана торговля кылышыңар керексиңер бир күндө. Эгер $100 бар болсо баланста, то $100 силер $30 же болбосо $40 торговля кылышыңар керек болосуңар. Бир күндө или бир сессияда. Себеп дегенде, бир сессияда $100 баардыгы менен торговля кыла турган болсоңор, ошол сессия эгер волатильный чакка туура келип кала турган болсоңор, анда $100 баарыңарды жогото аласыңар. Эгер ушундай планды кармана турган болсоңор, хоть силерде $60 калат, $60 менен силер кайра дальше уже торговля кылып кетесиңер деген кеп. Пландар боюнча, капиталды туура кармануу боюнча биздин VIP каналга кошулуңуздар. VIP каналда көптөгөн маалыматтар бар, пландар менен кантип торговля кылыш керек и жана башка. План өтө маанилүү. План эң биринчиде турган нерсе чынында достор. Анализдин катарында, анализдердин, стратегиялардын катарында турат десем дагы жаңылышпайм капиталды башкаруу. И жана ошондой эле эң акыркы 5-нчи ката, бул деле глобалдуу плюс болду, неуверенный плюс болду, но всё же бизге эң башкысы бир плюс болгону маанилүү. Так, евро GPI валютный парасын кайра ачабыз достор. Кайра ача турган болсок, дагы деле ошол позицияда турат. Биз андыктан уверенно кайра на повышение ачып коебуз. Себеп дегенде, биз анализ кылган максатка жеткен жок азыркы чакта цена. И андыктан кайра эле мен на повышение сделка ачтым. Эми 5-нчи ката тууралуу улантайлы сөздү. 5-нчи ката бул эмоция менен соода кылуу. Мисалы үчүн, $100 менен торговля кылып атасыңар дейли. Жанагы мен айткандай план менен кармандыңар, $40 минуска кетти. $40 минуска кеткенден кийин кайра эле ошол минуска кеткен акчаны кайтарам менен убара болуп, эки эзелеп кайра акча киргизесиңер эмоциянын аркасынан достор. Ошон үчүн эмоцияга алдырбоо керек. Эмоция менен эмес, акыл менен торговля кылуу керек. Акыл менен, билим менен, логика менен. Базарды биринчи, рынокты изилдеп алыңыздар достор, и анан кийин уже соодага киришиңиздер. Андыктан достор, ушу мен айтып кеткен 5 топ 5 каталардан алыс болуңуздар, особенно новичоктор, трейдингке жаңы келгендер достор. Себеп дегенде ошол 5 катанын аркасынан көпчүлүк чакта сливка алып барат, полностью минуска киресиңер. Эми сиздерге фишка иретинде кылып, ну билбейм, фишка десем болобу же болбойбу? Фишка десем деле болот. Бул нерсени көпчүлүк айтпайт. Мисалы үчүн, менин концепциям менен торговля кылып жатканда, көпчүлүк чакта 4 сааттык таймфреймди же 1 сааттык таймфреймди карап алгыла. 4 сааттык таймфреймде эмнени карайбыз достор? 4 сааттык таймфреймди карай турган болсок, бизде мисалы үчүн евро-доллар валютный парасын ачып көргөйлү. Евро-доллар валютный парасы волатильный болуп турат достор. Азыр сиздерге чёткий жерлерди көргөзөм, мына караңыздар. Бул жерде вообще түшүнүксүз тозор. Бир свеч ылдый кетмиш болуп, кайра өйдө кетмиш болуп. 4 сааттык таймфрейм, то есть 4 саат сайын эле ушул жерде эле тура берген консолидация. Караңыздарчы, канча волатильно болуп турат достор. Андыктан мындай чакта торговля кылыш өтө оор болот. Эгер акыл эс менен, аң сезим менен жакшы сделкаларга кирем десеңиздер, 4 сааттыкты ачасыздар дагы и момундай аябай волатильный учурда торговля кылбайбыз. Мисалы, евро GPI валютный парасын ача турган болсок, мына караңыздар, бизде мурда волатильно болгон, бирок могу акыркы
акыркы мына ушул квадраттын ичинде аябай деле волатильно болгон эмес, достор. Андыктан мен ушул жерден сделка ачтым на повышение. Андыктан ошон үчүн менин сделкам дагы плюска жабылып жаткан чагы. Бул сиздерге, көпчүлүгүңүздөргө менден кичинекей ачыкталган сыр болсун деймин. Себеп дегенде мындай сырларды эч ким айтпайт. Мисалы 4 сааттык таймфреймде волатильный учурда эч ким торговля кылбагыла жана башка деп эч ким айтпайт. И андыктан бул менден сиздерге болгон фишка болсун, достор. Жана ошондой эле мага телеграмдан көп жазышып атат: "Сен жок болуп кеттиң, конкуренттериң гасить койду". Аа, Алардын аттарын атасам же атабай эле койсомбу? Там ким? Нурс, там Адил дегендердин баардыгы сени гасить койду жана башка деген сөздөрдү бир эки адам жазып калды. Андай эч качан болбойт, достор. Мен эч качан задний берген эмесмин и дуктан да түшкөн эмесмин. Мен алдыга умтулган адаммын и аларды по факту, фактылар менен мен кысып кое алам. Азыр Нурстрейт искусственный интеллект менен кайра пост жасап киргизип, ошол менен алдап атат. Анын башында, акылында эчтеке жок. Он со всеми людьми, бардык адамдар менен, бардык новичоктору менен трейдингди өзү үйрөнүп жатат алчы. Бирок анызын билдирбей, акылдуулук лицо кылып, акылдуулук сөз кылып, сүйлөп речьтерин оңдоп туруп, калп эле акылдуу болуп, адамдарды дальше сливка алып барууда. И ошого окшогон трейдерлер дагы деле көп, достор. Андыктан сиздерде кайсыл жака барып иштеш, кайсыл жака барып иштебеш, мен аны жаман дебейм. Анын болгон турган состояниясын айтып атам, Нурстун турган состояниясын. Нурс трейдинг тууралуу түшүнүгү аз. Нурстан суроо бере турган болсоң, ал суроолордун көбүнө жооп бере албайт. Мен трейдинг тууралуу баардык суроого жооп берип, мучуктарына чейин айтып бере алам, достор. Хоть бинарный опцион болсун, хоть криптовалюта болсун, хоть свечный анализ, хоть чего, да. Ликвидация жана башка бүт баардыгы тууралуу мен кенен айтып бере алам. Алдыда дагы, достор, болду уже ушуну менен алдыда видеолор чыга баштайт, буюрса тынымсыз чыга баштайт. Күн сайын или через день чыга баштайт стабильно. И сиздер комментарийге калтыра кетиңиздер. Жанагындай топ 5 катага кабыл болгонсуздарбы, мен айткан каталарга кабыл болуп жүргөнсүздөрбү же трейдингке вообще жаңы келдиңиздерби, комментарий калтыра кетиңиздер жана комментарийден оюңуздарды айта кетиңиздер же суроолоруңуздарды бериңиздер. Кийинки видеодо эмне тууралуу айтып берсем сиздерге ошол туура болот. Себеп дегенде менин башымда көптөгөн билимдер камтылган. Эми аябай чоң дебейм, мен өзүмдү деле көтөрмөлөбөйм. Бирок по сравнению там новичоктор менен средний трейдерлерге караганда менин билимим өйдөрөөк. И соответственно билимим өйдөрөөк, бирок мен билбейм көпчүлүгүнө эмне керек экенчи, достор. И андыктан комментарий жаза кетиңиздер и көпчүлүктүн сурамжылоосу боюнча дагы кийинки видеолорду тартып кетербиз буюрса. Так, бул сделка уверенно жабылганы келатат. Бул дагы өсүшү керек, достор. Биз анализди негизи четко кылабыз, достор. VIP каналда вообще четкий торговлялар болот, достор. Так, VIP каналды көргөзөйүнбү? VIP каналда отработкалар менен четкий торговлялар болот, достор. Так, кечээ мурдай күнкү 3 күндүкүн көргөзөйүн, акыркы 3 күндүкүн, э. Так, акыркы 3 күндүкүн вот 5 августта вот 5 сделка плюс и 1 минус. Бул биз мисалы үчүн 5 минутага же 8 минутага же 10 минутага, 12 минутага, 15 минутага чейин биз сделка ачабыз. 2 минутта, 3 минутта кылган бул уже оюн кылып ойногонго жатып калат. Себеп дегенде 3 минуттанын ичинде, 2 минуттанын ичинде рынок ортосунда эле, ордунда эле кичине эле импульс кармап нары бери кыймылдап тура бериши мүмкүн. И андыктан силер 2-3 минуттага сделка ача турган болсоңор, силер казино сыяктуудай эле плюс болуп калса экен деп тиленип отура турган чак болуп калат. И андыктан 5 минутадан жогору, 8 минутта, 10 минутта, 15 минутадан торговля кылгыла. 1-2 минутта, 5 минутага чейин болбойт. Так, VIP каналда, достор, баарыңыздарга сунуштайм. Китепчелерибиз бар мурдагыдай эле. Эгер план түзүп бер деп сурана турган болсоңуздар, план дагы түзүп берем. И 24 саат бир жума бою, 24 саат бою суткасына баардык берген суроолоруңуздарга жооп берип и кенен жеткиликтүү кылып айтып бергени аракет кылам, достор. Ошентип, достор, бул видео да соңуна келди. Комментарий калтырып, лайк басып, каналга каттала элек болсоңуздар, каналга катталып коюңуздар. И каналга катталган ал уже памяттери элебейт, достор. Каналга катталып коюңуздар, бизден алдыдагы жакшы жаңы видеолордон алып турасыздар. И жакында валюта тууралуу дагы, крипторыноктогу торговля тууралуу дагы видеолорду чыгарып бермекчимин. И андыктан
колдойбуз достор бири-бирибизди. Мага жазгыла, мен силерди колдойм. Силер лайк баскыла, мени колдогула достор. Силер менен Курут трейдер болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламат калыңыздар. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Мен да бай болгон, чоң болгон, чөнтөккө акча жык толгон.